Бала чакаңыз барбы? Жалгызсызбы? Элге кайрылабыз анда, жардам бере тургандар болсо, сизге телефон номериңизди жазабыз. Жашаган жери ушундай экен. Квартальный не деди? Күн помощь сурап барсаңыз уруштубу сизди? Ооба кичинеден берген экен. Кайра келе бересиң деп турду. 1 килограммдан берди деди ана мен. Бирди башында берген болду түшүндү. Ана мен өзүм көргөн жокмун канча. Эмне алдыңыз эле биринчи? 1 кило китлап, 1 кило дөнөндө 1 литр май. Ошолор болду. Ал 2 күнгө араң жете турган нерсе да ал. 1 килограммдан берип атабы? Мен кече бир эжени видеого чыгаргам да. Ошого комментарийге ушул эжени мен апа кылып алсам болобу, эч кимиси жок экен. Энеге зармын мен. Эненин мээримине зармын деп жазыпсың да. Аябай бир үйдө отуруп ошону окуп алып, мен сени тапканга аракет кылып, балким сенин эч кимиң жок болсо, эженин эч кимиси жок болсо, экөөңөр бири-бириңерге мээриң төгүп, эне кыз болуп, сенин 2 балаң бар экен, аларды небере кылып, эчи дагы небере жыттап, бактылуулук бири-бириңерге маанай тартуулайсыңарбы деген ойдо экөөңөрдү жолуктуруп коеюн деп издеп келдим да сени. Өзүң апам жок дептирсиң да? Ошо мен апам кичинекейимде каза болуп калган, өзүнө кол салып, анан эне мээримине аябай зармын. Ошо мага жардам бербесе деле мейли. Просто эне болуп мындай, просто энем бар деп жашагым келет да мындай. Сөз менен болсо да поддержка берип турсачы, бул жашоодо өзүмү жалгыз сезбейм. Салганыңыз боюнча келдим. Мына азык түлүктөр сизге. Сиз кошунасы болосузбу, эже? Мен кошунасым. Эже бар, нан жаба албайт экен, Анчамча. Нан жаба албайсызбы, Кошуналарыңыз жардам берип турбайбы? Жалгыз жашайсызбы? Инвалид эмес барбы сизде? Бар. Документиңиз. Биринчи группадан келдим. Ким урушту дейсиз? Каяка кайрылдыңыз эле? Квартальный урушту деп койдум. Квартальный урушту. Неде урушту? Кайта келе. Жардам сурап бардыңыз да? Күн помощь сурап бардыңыз да? Өзүңүз жалгыз жашайсызбы? Жолдошу болчу, жолдош жакын качып кетти. Ал деген көз жок. Сиз дагы жалгыз бойсузбу? Анан буну Канча балаңыз бар? 5 балам бар. Жалгыз бойсуз. Квартирада бул жер. Канча төлөйсүз? Квартирамыз 3,5. Канча төлөйсүз? 3,5 миң. Бизечи? Бул деле баары деле 3,5 ошол жерде. Бул эже кантип төлөйт квартираны? İşte Бул ушул кебетеси менен барып швейниге аверлык кылып иштеп, бирдемке кылып эптеп, жарым жартылай кылып төлөйт да. Туугандарыңыз барбы? Каякта туугандарыңыз? Айылдабы? Эми туугандар деле билбейм, эми ошо күйөөсү кайтыш болгондо деле биз жардам берип, күйөөсүндө туугандар чыкпай биз сураштырып таап барып, эми муну да карап эме кылдык ошондочу. Эженин бетин көргөзө берейинчи анда. Элден жардам сурап. Көргөз ошону чыгап койсоң жардам кылса жакшы. Бетиңиз көргөзө берейинби? Бияка тарта берейинби сизди? Бетиң тарта берсеңби? Тарта берем. Элден жардам сурайлыбычы? Бала чакаңыз барбы? Жалгызсызбы? Элге кайрылабыз анда, жардам бере тургандар болсо, сизге телефон номериңизди жазабыз. Жашаган жери ушундай экен. Квартальный не деди? Күн помощь сурап барсаңыз уруштубу сизди? Ооба кичинеден берген экен. Кайра келе бересиң деп турду. 1 килограммдан берди деди ана мен. Бирди башында берген болду түшүндү. Ана мен өзүм көргөн жокмун канча. Эмне алдыңыз эле биринчи? 1 кило китлап, 1 кило дөнөндө 1 литр май. Ошолор болду. Ал 2 күнгө араң жете турган нерсе да ал. 1 килограммдан берип атабы? Эмне дары ичесиз? Успокоительный лечить должен. Мен мен болгон чөнтөгүмдө калган акча экен. Дарыңызга. Эже тамак ашын карлашып туруңуздар анда. Мен карлашып турам, мына Кудай акым,
мага эч нерсеси керек эмес просто. Мына продукталарды эже жасай албаса деле керек, же жасайбы? Жасайсызбы? Мон бирөөсүн сиз алып калыңыз, бирөөнү бул эжеге берейин. Унду тамак нан жасабасаңыз керек, Эжеге берейин, эже нан жасап берет да сиз. Ундан дагы бирди берем азыр, жүзүңүз эже. Оорубаңыз, Баягы номер сиздики, Номериңизди жазып коеюн, жардам бере тургандар келет сизге. Макул. Эже, сиз мага адрести түшүндүргөнүңүздө мен түшүнө албай койдум да, могу көчөнүн атынчы. Бирөөлөр чалат сизге. Чалганда мо кошунаңызга берсеңиз түшүндүрүп берет экен эже, Сиздин сөзүңүзгө жакшы түшүнө албай калдым да, жаначы. Бирөөлөр чалса да түшүнө албай кыйналбасын. Эжеге берсеңиз, эже түшүндүрүп берет, Мага чалат да сондай. Сизге чалышат, жардам берем дегендер. Ооба, ыйлабаңыз. Мындай кезде өчүп калат. Сиздин номериңиз? Кимде жазып койсоң жакшы болот. Экөөңүздүн тең жазып коеюн. Экөөңөрдүн тең жазып коеюн, эже. Макул, эже. Макул. Оорубаңыз, эже. Жүрүңүз, эже, мен ун берейин сизге. Ассаламу алейкум, достор. Эсиңиздерде болсо, мен кече квартальныйга барып күн помощь сурасам, мени урушуп салды деп ыйлап мени чакырган эжебиздин видеосун Инстаграмга жүктөгөм. Ошол видеонун комментарийинде бир карындашыбыз кайрылыптыр. Ушул эжебизди апа кылып алсам болобу? Эне кылып алсам болобу? Эненин, апанын мээримине зармын деп бир карындашыбыз кайрылган. Бүгүн ошол карындашыбызды табып, эжекебиз экөөнү жолуктурдук. Анда эмесе, алдыдагы видеого жалпыңыздар, күбө болуңуздар. İçkeriге кирип сүйлөшөлү. Жакта канча квартирант бар? 5 квартирант. Жакта администратор жашайт. Бекер. Немкени? Бекер. Шепару? Так. Кире эле. Өзүңдүн өтүнүчүң боюнча мен Инстаграмдан видеолорун көрөсүң? Ооба, көрөм. Бетин көргөзбөйм да жарандардынчы. Сен өзүң өтүнүчүң боюнча мен немен чечпе. До конца көргөзбөй эле кой. Отура бер. Масканы чечпей. Отура бер. Бетин көргөзбөгөнгө аракет кылдым, да өтө көп түшүрбө. Себептигинде 5 кол тең эмес, ар кандай адамдар бар, эртең көчөдө жүрсөң баягы кыз го деп кемсинткендер дагы бар эми. Кудайдан коркпогондор дагы бар экен да. Ошон үчүн бетиң толук көргөзбөй эле кой. Мен өзү вообще эле мындай бутуң эле тартып мен алайын дедим эле. Сен өзүң өтүнүчүң боюнча бетиңди тартып чыгарыңыз деп атпайсың. Канча бир туугансың? Негизи 3 бир тууганбыз. Неме, ал энебиз башка, ата бир. Алар менен катташасың? Байкем менен катташам. Байкең могу видеону көрсө намыстанбайбы? Намыстанса мен кайрылдым. Бир жума мурун зумный пастам жок, шампуньсам калбады, бир сом акчам калбады. Борса кылып жабатам, сураныч деп. Бирок келген жок. Ал өзүнүн неме проблемалары менен, ал өзүнүн араң неме кылып жүрөт. Мен кече бир эжени видеого чыгаргам да. Ошого комментарийге ушул эжени мен апа кылып алсам болобу, эч кимиси жок экен. Энеге зармын мен, эненин мээримине зармын деп жазыпсың да. Аябай бир үйдө отуруп ошону окуп алып, мен сени тапканга аракет кылып, балким сенин эч кимиң жок болсо, эженин эч кимиси жок болсо, экөөңөр бири-бириңерге мээриң төгүп, эне кыз болуп, сенин 2 балаң бар экен, аларды небере кылып, эже дагы небере житин жыттап, бир бактылуулук бири-бириңерге маанай тартуулайсыңарбы деген ойдо экөөңөрдү жолуктуруп коеюн деп издеп келдим да сени. Өзүң апам жок дептирсиң да. Ошо мен апам кичинекейимде каза болуп калган, өзүнө кол салып, анан эне мээримине аябай зармын. Ошо мага жардам бербесе деле мейли. Просто эне болуп мындай, просто энем бар деп жашагым келет да мындай. Сөз менен болсо да поддержка берип турсачы, бул жашоодон өзүмү жалгыз сезбей.
ошол видеону көрүп ошондой эле ой келди. Мен апагым Кудайым буйрса чоңойгондо карайм сөзсүз депчи. Буйрса ниеттерим ишке ашат деп ойлойм. Мен кече видео тартып кеткенден кийин жардам берген адамдар келдиби? Канча адам? Канча адам келди? 2 жол geçti. 2 жолу келишти. Оңгурапталарды алып келди да? Акча бериштиби? 2000 so'm akça berdi. Дарыңызга иштетиңиз. Кече мен сизди видеого тартып, интернетке жүктөгөндөн кийин комментарийга бул кыз мага жазган да, комментарийга жазыптыр. Менин эч кимим жок. Апам жок. Мен апа кылып алсам болобу? Жардам берем, багам. Апанын мээримине зармын деп, мына ушул кыз жазган да. Мен экөөңүздөрдү бул кыздын бетин тартпадым. Могу кыз үйүңүздү жыйнап, кийимиңизди жууп, өзүңүздүн кызыңыздай кылып сизди карайт. Sen мындайраак өтсөң бетиң көрүнбөсүн сен. Аркага, бияка. Камеранын аркасына өтсөң. Эже түшүнүңүз да, ушул кыз экөөңүздөрдү атайын азыр ээрчитип келдим, жолуктуруп коеюн деп. Ушул кызды кыз кылып алыңыз. Razı olsun. Сизге каралашып, бул кыздын 2 баласы бар экен. Ошолорду өзүңүздүн небереңиздей көрүп, бири-бириңиздерге мээрим төгүп, Мен телефондон сураганымда айттым да, мен аябай жүрөгүм сыгылып келдим да бул жерге чейинчи. Балдарың 2 балам бар дедиң, Бир уул, бир кызым бар экен, Каякталар? Азыр балдарым дом ребенкада. Бергениmin себеби ошо баламы төрөргө жакын, кызымы караган эч ким жок. Мен менен чогуу роддомго мындай барып калып атты. Анан врачтар ошол дом ребенканы сунуш кылды, сен берип тур деп. Анан бердим. Төрөгөндөн кийин мындай келбегенинен, жашай албаганынан азыр балам 4 айлык. Аны дагы берип турганы туура келди. Мен карантинге алдын 10 күн мурун бергенмин. Мындай ичине иштеп акча чогултуп алайын деп. Анан ушундай неме болуп калды. Кудайым буйрса алам, 2-3 айдан кийин алам. Балдарың ал жака бергенден кийин кайра алам десең берет да? Ооба берет, договор менен. Проблемасы жок, Проблемасы жок. Карай албай азыр шарт жок, айла жок дешип койдуң да. Ооба, кызымда бир почка, аны врач аябай жакшы кара деген. Документ немелери бар. Ошол Бир почка менен төрөлгөнбү? Бир почка менен төрөлгөн деле. Анан кичинекейинде жүрөгү тешик болуп, мындай слабыйраак да, кичинекей чаң же бир нерсеге ооруп калып берчү. Азыр Кудайыма шүгүр, алар массаж менен бастырышты, жакында эле басты. Ошолор качымалдап, ошолор багып атышат. Жардам берип атышыптыр да. Бир почка менен төрөлгөн ушундай да болот экен да. Андай лечение болот экен. Лечение врачтар айтты, туздуу тамак вообще бербей, 5 жашында лечение кылып көрсөтүп кой дагы, донорду чоңойгондо кылсаң болот деди. Анан почка салса болот экен, Ооба, почка салса болот экен. Мен чечтим, бутка туруп, Кудайым буйрса өзүмдүн бир почкамды берем. Ал чоңоюп турмушка чыгайын дегенде. Балаң ден соолугу жакшы эле? Балам Кудайга шүгүр, сон 4 айлык болуп калды. Бул жер квартирага канча төлөйсүң? 2,5 мың төлөйбүз. 2,5 мың? Азыр айда төлөп атасыңарбы же албады? Ушул айда төлөгөн жокпуз. Кийин Алган айда жокпу? бересиңер. Жакшы. Каяктан доход, каяктан иштейсиң өзүң бул жерде? Мен аябай көп жерде иштедим. Мен 6 классыман бери идишчи болуп иштейм. Мектепте дагы 8-ди зорго бүткөнмүн. Ошо Жалал Абадта кафелерде, Нокатта 20 кафеде иштесем, ошон бүт баарын өзбектердин колунда иштегем. Бул жакта Полияда иштедим. Азыр болсо Полиядан жамгыр жаганда иш токтоп калат, ошон үчүн бул жерде Саламат деген салойго идиш жууганы киргенмин. Буйрса ачылса дагы кирем. Полияда эмне иш кыласың? Полияда эже повар болуп. Масканы көтөрүп бересиң, масканы. Повар болуп иштегем Полияда. Малина клубника терген. Жетеби анан мындай өз немеңе жашоого? Жетет болчу. Кызымы да кыйналбай багат болчумун. Азыр экөөнөн ашыра албай калдым. Күнүнө 400 сом, 500 сом тапсам ашпай атат да. Менин жеңем бар.
1 жылдык квартирасын төлөп берем деп атат сиздерге. Ушул кыз экөөңүздөр ушул кыздын балдарын алып келип, мына даяр 2 небереңиз бар болот. Өзүңүздүн кызыңыздай бири-бириңерге мээрим төгүп, чогуу жашаңыздар эжеке. Квартираңардын 1 жылдыгын ошол ишкер менен жеңем төлөп берем деп атат. Рахмат. Эл журт дагы сиздерге жардам берет, Кудай буйрса. Элим батырбайбы. Ошо, эч нерседен ойлонбоңуз, баары жакшы болот. Сизге счет ачабыз, Кудай буйрса. Эжебизге счет ачып беребиз. Азырынча счет ачыла элек, эч нерсе карта партасы жок, эл сом дагы жок. Эжебиздин прямой номерине жардам бергиси келгендер чалып, мээнет кылып, басып келип, өз колуңуздар менен тапшырып, өзүнө берип атканын көзүңөр менен көрүп, көңүлүңөр ток болот. Эжеге жардам берем дегендер болсо, келе берсеңиздер болот. Ортодо комментарийга бирөөлөр мошенниктер пайда болуптур. Картаны берип, жардам берейин дедим эле дегендерге. Бирөө жардам берейин дедим эле деп жазса, эженин картасы болуп, ушуга салгыла деген мошенниктер бар экен да. Мен ошолорго кайрыларым. Эч кимге ишенбей, прямой өзүнө келип, көзүңөр менен көрүп, соопту алып кетсеңер болот тугандар. Сизге жардам берип аткандарга дуа кылып коюңуз. Сиз жардамга муктаж болсоңуз, сиздин дуаңызга муктажбыз биз. Жардам бергендерге дуа кылып туруңуз эжеке, оорубаңыз. Кызыңыз кут болсун. Экөөңүздөр бири-бириңиздерге мээрим төгүп, Сен да апаң кут болсун. Өзүң мына сурандың эле алып келип экөөңөрдү жолуктурдум. Биз дагы мүмкүн. Эжебиз иш кыла албайт. Колуңузду көргөзүп койсоңуз колуңузду. Эжебиз иш кыла албайт. Мүмкүнчүлүгү чектелген. Кудай буйрса сен өзүң менен көзөмөлдөп, үйлерин жыйнап берип, кирлерин жууп берип, өзүң апаңдай көрүп, бири-бириңиздерге мээрим төгүп, бактылуу болуңуздар. Аман болуңуздар, оорубаңыздар.